5 киловатт азыр учурда 5 киловатт уруксат берилген, 5 киловатт иштеп жатат азыр. Ушул жерден көрсөңүздөр болот, текшерип өзүңүздөр да 5 киловатт болуп турат. Баткен шаарындагы турак үйлөргө акылдуу эсептегичтер орнотулгандан кийин айрым тургундарда электр тогу белгиленген 5 киловатт эмес, 3-4 киловатт берилип жатат деген түшүнбөстүктөр жаралууда. Мындан улам Баткен электр тармактары ишканасынын кызматкерлери абоненттерге түшүндүрүп, ар бир акылдуу электр эсептегичине 5 киловаттан электр тогу берилип жатканын көрсөтүп беришти. Бул жакта азыр бүт баарына ушундай эле өчөтү коюлган, бардыгына бирдей эле. Кээ бирөө 3 киловатт, 4 киловатт деген сөздөр болуп жатат экен. Азыр бул жакта мен көрсөтө кетсем, бул жакта бүт баарына эле 5 киловатт бирдей берген, элдин баарына эле. Ток баарына бирдей. Азыркы учурда элдер баардыгы түшүнбөстүктөр болуп аткандар болсо, ишенмегендер болсо, бул жактан келип бүт баары үчөтчүгүнү ушундай эле кылып текшерип көрсө болот. Азыркы учурда баардыгы 5 киловаттан ток алып атат. Баткен шаарындагы кабаттуу үйлөрдө жылытуу системасы жок. Баары электр энергиясы менен батирелерин жылытат. Андыктан кыш мезгилинде акылдуу эсептегич 5 киловаттан ашыкча электр тогун өткөрбөгөндүктөн жашоочулар кыш айларында кыйналганын билдиришти. Былтыркы кышта кыйналганбыз, свет өчүп, уттур улам өчүп, өтө кыйналган жашоочулар утур кайрылып жатканбыз. Быйыл эми көрөбүз кандай болот. Бирок элде кооптонуу бар да, мындай кышында мына аз да бизге, өтө аз, себеби бизде отопление жок. Ушуну эске алып, бизге ушул жагын карап берсеңер абдан жакшы болот эле да. Кабаттуу үйлөргө салыштырмалуу шаардын четиндеги жер тамдардын жашоочулары акылдуу эсептегичтер орнотулгандан кийин үйлөрүндө электр тогунун кубаты жогорулап, сапаты жакшырганын айтышат. Анткени мурда шаардын четиндеги үйлөргө керектүү өлчөмдө электр тогу жетпей, элди түйшөлтүп келген. Ал эми санарип жолу менен абоненттерди тейлөө коррупцияга бөгөт койду дейт тургундар. Жалпы ошол абоненттер арасында электр энергиясын үнөмдөө биринчи кезекте. Экинчиси ушу жалпы жаранымызга бирдей пайдалануунун негизги максаты көздөйт. Биринчи кезекте ошол Мой свет тиркемеси аркылуу контролерлордун баягы кызматынан пайдалануу токтотулду да. Бүгүнкү күндө ошол баарысы үйдө отуруп эле телефондон жана иштетилген светке кетирилген акчаны өзүнчө төмөн эле төлөп коет. Белгилеп өтсөк, буга чейин Баткен облусунун Кадамжай районундагы Үч Коргон айыл өкмөтүндө 8000 акылдуу эсептегич орнотулган болсо, Баткен шаарындагы 25 000 абоненттин 10 000-ине акылдуу эсептегичтер коюлду. Жыл аягына чейин облустун башка район шаарларына да акылдуу электр эсептегичтерди орнотуу иштери жүргүзүлөт. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.